10 күн жүргөнүнө 5 Чек ара кызматынын мурунку кызматкери өз иштеген тармактын терс көрүнүштөрүн аныктоо үчүн биздин каналдын маалымат борборуна кайрылган. Коопсуздук үчүн аты жөнү өзгөртүлдү. Ариет 3 жылдык келишим менен чек ара кызматына жумушка кирген. Чек ара кызматында инженердик талаа жумуштарын аткарган. Бирок акысы өз учурунда төлөнүп берилген эмес дейт. Ага карабай тийиштүү жерлерге кайрылып жүрүп, өзү менен кошо 54 кесиптешинин акысын өндүрүп берүүгө далалат жасаганын айтат. Бул нерселерди көтөрүп, buncha узучу кылбаганыңда деди. Biz бул акчаны алмак эмеспиз деди. Бул акчаны биз алмак эмеспиз, бул акчаны биз көрмөк да эмеспиз деди. Көрмөк да эмеспиз дешти. Андан кийин мен аябай балдардын мага сүйүнгөнү мен үчүн польза болду да. Мен үчүн польза болду ошолордун сүйүнгөнү. Мен себеби мен ошол өзүм менен жатып, өзүм менен бирге турган адамдардын уштообу эмесин көтөрүп, жүгүн көтөрүп мен өзүм бардым да. Жогорудагы көйгөйдү көтөрүп чыгып, ал социалдык тармактарда тарап кеткен үчүн жумуштан четтетилдим деп жатат чек ара кызматынын мурдагы кызматкери. Ал өзүнүн негизсиз иштен алынганын айтат. Ариет кызматына кайра кайтпаса да, чек ара тармагындагы былыктарды аныктоону максат кылган. Аталган кызматтын жетекчилигинен тарта катардагы кызматка чейин тааныштык, дос туугандык менен тамырын жайган деген жөнү келтирүүдө. Анан ол жерде баягы мисалы мен айтып аткан ошо инженердикте талаа жумуштарында иштегендер бүт карапайымдын балдары. Бүт карапайымдын балдары, крышасы жок, только вперед дегенде уга турган балдар ошолор. Только мамлекет үчүн конкретный кызмат кыла турган балдар ошо карапайым балдар болуп ошо эсептелет. Себеби алар только так мисалы ал жерге барыш үчүн мен мына чек арадан айтты да, сен крышаң ким деди да. Мен крышам жок дедим. Сен крышаң жок болсо достукка бара албайсың деди, аэропортко бара албайсың деди. Ариет чек ара кызматынын башында олтургандардын баары бири-бири менен чырмалышканын айтууда. Бул тууралуу биз кийинки чыгарылышыбызда кенен сөз кылабыз. Ошентсе да жетекчилердин айрымдарына тиешелүү суроолуу жагдайларга токтолду. Айтсак, Ош облустук чек ара кызматынын башчысы Илгиз Талиповдун кымбат эс алуу жайларда сайраңдап жүргөнүн саноодо. Биздин 20-24 аскер бөлүмүнүн башчысы Илгиз Базарбаевич өз семьясы менен өтө кымбат пансионатты эс алып жүрдү да. Өтө кымбат пансионатты эс алып жүрдү. Ал пансионатты кийинчерээк мен ону спрос кылып сураштырсам, ал пансионат бир адамга, бир кишиге 150-200 доллар экен. 150-200 долларды максимум ушундай экен. Сураштырып келдим. Ооба, суткасына элестетиң. Ал жерде алар 10 күн жүрүшөт. 10 күн жүргөнүнө 5000 доллар власть этишет. 5000 доллар. Мамлекет кызматкеринин акчасы айлыгы 20-25 миңге чейин көрсөтүлөт. Айтылган маалыматтарды тактоо үчүн чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башчысына кайрылдык. Жогорудагы айтылган кызматкерлерге төлөнгөн каражаттарды берүү жетекчилик тарабынан көтөрүлгөн демилге деп жатышат. Ошол учурда иштеген кызматкерлердин тамак аш жана кийим кече менен жетиштүү деңгээлде камсыздалганын дагы кошумчалады. Исаков буга эч кандай тиешеси жок. Ал мен барып көтөрдүм, мен эме кылдым деген жок. Бул жалпы эле ошол инженердик сапердик ротанын өздүк курамы биз жумуш башталганда эле бул маселе көтөрүлгөн. Кандай болуп калат, төлөнөбү, төлөнбөйбү, кандай болот деп чек ара кызматынын жетекчилигине кайрылып, ал жакта маселе калып, чек ара кызматынын жетекчилигинин чечими менен төлөнгөн. Бирок сразу төлөнгөн жок. Кийин эми ошол убакытка туура келип калды да, просто ошол баягы жумуштар бүткөндөн кийин эми баягы капчыкты да караш керек да, чек ара кызматынын бюджетин да карап, ошого жараша анан төлөнгөн. Баарына төлөнүп берген, ошонун ичинде буга дагы ошол 15 миң. 2 айдан ашыгыраак иштешкен 75 миң. Ошол күндөрүн эсептеп туруп, балдарга средний орточо менен 19-20 миңден акчалап төлөнгөн. Ал эми жеке өзүнө тиешелүү болгон эс алуу жөнүндө Ысык көлгө барып эс алганын тастыктап, бирок чоң суммадагы каражат сарпталган эместигин айтууда. Жана 13-14 барактуу ошол боюнча айтып атам да, ошол жерден маалыматтарды анча-мынча окуп берген окшойт деп ошону айтып атам да. Ушул боюнча маалымат бар, ушул боюнча аскер прокуратурасы бүгүнкү күндө териштирүү жүргүзүп атат. Мен кече жакында эле мына отуруп баардык ошол мага тиешелүү суроолорго жазып бердим чындыктарын. Ушунун ичинде ушул жана көлгө барды ушинтип
$150, $200 эс алды, анан мынанча $1000 иштетти деген нерселерден бери мен баарын айттым. Кааласаңар алып барып көрсөтүп да келем, көлдөгү ошол жердеги мени кабыл алган тааныйт дагы келинчегим менен отуруп канчадан төлөгөнүбүздү дагы көрсөтүп берем. Чек ара кызматындагы көйгөйлөр биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жок. Бул убакка чейин да айрым чек ара кызматкерлери ички көйгөйлөрдү ачыктап маалымат жыйын берип келишкен. Алардын бири маркум Талгат Аланов. Айтылган маалыматтарды аскердик прокуратура жана тийиштүү органдар бүгүнкү күнү көзөмөлдөн өткөрүүдө. Ал эми биз бул темага кийинчерээк кенен токтолобуз. Интернетте жүрүп